Салиева 40-32. Тыным албаган тез жардам кызматына мындай чалуулар саат сайын эмес, мүнөт сайын келип турат. Ар кандай кырдаалга туш болгон бейтаптарга өз убагында жетип барууга далалат кылышат. Ооруга чалдыккандар көбөйүп, аларга барып алгачкы жардам көрсөтүү да мына ушул тез жардам кызматынын мойнуна жүктөлгөн. Кыргызстанда алгачкы жолу илдет катталган күндөн тарта тыным жок. Илдет көбөйгөн сайын тез жардам кызматына болгон чалуулар күн сайын миңдеп саналат. Ансыз да оору күчөп, унаалар жетишпей жаткан учурда мынтип телефон чалып чакырган жарандар тарабынан мынтип унаалар талкаланып калган. Азыркы күнгө чейин оңдоп бере элек деген ишканадан билдиришти. Мунун кесепетинен кызматкерлер да жумушсуз калган. Деген менен айрым учурларда тез жардам унааларынын тартыштыгы жолдогу тыгындар тез жетип барууга мүмкүнчүлүк бербейт. Жеңил оору менен кайрылып тез жардам кызматын пайдалана албай калган бейтаптар үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барууга аргасыз болушат. Анткени ковид илдетине чалдыккан жарандар кароосуз калбашы керек. Себеби аларга өз убагында жардам көрсөтүлбөсө өлүмгө дуушар болуп калышы коркунуч жаратат. Ал арада жарандарда бул жагдайды түшүнүү менен кабыл алуусу керектигин айтышат. Күндүзү көбүнчөсү үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барсын деп, андан кийин калган учурларда экстренный эме биздин өзүбүздүн карай турган ооруларыбыз болсо, аларга биз өзүбүз барабыз. Токтосуз жиберебиз да. Анан кеч калуулардын себеби ошол жана чакыруулардын арасында бир аз жеңилирээк чакыруулар болуп калат. Ошол Бекетте турган унаалардын саны 15тен ашык болсо, 6-оосу жарактан чыккан. Бузулган унааларды оңдоп калыбына келтирүү ишкананын бюджетинен каралат. Дагы тез жардам унааларын көбөйтүү муктаждыгы бар. Ар бир чалуу аткарылып, бейтаптарга барган сайын унаалар дезинфекцияланат. 5 ноябрга карата берилген маалымат боюнча Ош шаарында илдеттин 21 жаңы учуру катталса, март айынан бери оору жуктургандардын саны 4603кө жетти. Дарыгерлердин айтымында оору күчөп жаткандыгына жарандар жоопкерчиликсиз мамиле жасап жатышат. Жеңил талаптарда аткарылбай келет. Бир жолу ооруп кайра айыкканада антитела пайда болду, кайра илдет жукпайт деген ойдон алыс болушу керек. Ооруп чыккандардын кийинки жашоосундагы кыйынчылыктарга, көп кыйынчылыктарга алып келип коюп атат да. Мисалы, мен ооруп чыктым, менде иммунитети бар деген жарандар азыр көчөдө жүргөнү менен аларга жөнөкөй эле биздеги ОРВИ, грипп оорулары дагы аябай оор өтүшү мүмкүн да алар. Сөзсүз түрдө алар дагы бет кап тагыш керек, дистанцияны сактап, ошо антисептиктерди колдонуп туруш керек да. Дүйнөлүк апатка айланган илдет элдин саламаттыгы үчүн күрөшкөн дарыгерлерге да жугуп ажал алып келип жатат. Мындай кенебестик менен санитардык нормалар сакталбай кете берсе, дарыгерлер өлүм мындан да көп катталышы мүмкүн деп чоочулап жатышат. Андыктан ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшү керек. Болушунча шаарда жарандардын ден соолугу үчүн шарттар түзүлүп, кала бийлиги илдет менен күрөшүүнүн ар кандай жолдорун издеп келет. Каладагы номер 52 мектепте Ош шаардык ооруканасынын эски имаратындагы күндүзгү стационарлар күн сайын 400гө жакын бейтаптарды кабыл алышууда. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.